Дагы бир жолу кутман таң ардактуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, биз бүгүнкү берүүбүздү негизинен айыл жергесине, ошондой эле улуттук баалуулуктарды чагылдырганга басым жасап жатабыз. Бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар. Конок менен тааныштыра кетсек, Кыргыз-Өзбек университетинин көркөм долбоорлоо кафедрасынын ага окутуучусу, кийим жана графикалык дизайнер Гүлнур Исраилова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Кандай келиңиз? Жакшы, рахмат. Чакырганыңарга рахмат. Жаз келип, өзгөчө эс алып жатасызбы? Ооба. Келиңиз сизге жармадан куяйын. Күндүн аптабы эмеле байкала баштады. Бүгүн аба ырайы дагы ысык боло тургандыгы, таң эртең чаңкап чыкканбыз. Рахмат. Келиңиз, биздин улуттук суусундугубуз болгон жармадан ооз дейли. Мына ошол мен кийип турган өзгөчө кемселдер, мына ошол Гүлнур Исраилова эжекебиздин эмгектери десек болот, Эжеке, айтсаңыз, дал ушул тармакка эмне себеп болгон кийип калууңузга? Өзү кичинемден өзү тайнем аябай чоң чебер болгон. Анан негизи ушул окуу жайды бүтүп, ушул тармак боюнча өзүм иштеп калдым Кыргыз-Өзбек университетинде. Ошол өз кичинемден эле дизайнер болом деп кыялданчумун өзү. Учурда сиз жаштарга сабак берип, ошол эле учурда аларды ишке тартканга дагы аябагандай көмөктөшүп жатыпсыз. Ошол тууралуу айта кетсеңиз, ушундай Кыргыздын улуттук кийимдери менен гана иш алып барышабы жаштар? Сиз менен кошо иштешкендер? Эми студенттер ар тармактуу иш алып барышат. Анан карап, окутуп карап көрөм жөндөмүнөчү. Ошондой жаткандай мындай кызыккандарды анан өзүмө тартам да ишкечи. Бишкекке деле барып иштеп келе атышат. Ошто деле ошондой акчаны тапса болот деп анан өзүм эми мындай айтсам көп жеке адамдарга жанагындай индивидуальный пашык деп коет. Ошондойдо иштеп көп жүрдүм. Анан көрсөм мындай студенттерге жакшыраак ушул массовый пашык деп коет. Ошол жакшыраак экен. Анан мен да ошондой эмеде как предприниматель катары иштеп калып, студенттерди ишке тартып атам да. Бул улуттук кийимдерди тиккенге кызыккан жаштар көппү же кандай? Мындай кандай десем экен, жаштар көп, себеби дегенде айыл жерлерде апалары, чоң энелери ушул нерселер менен алектенишет да. Анан баягы кичинекейинен баягы көзү канып калган нерсени кийин студент болуп келгенде деле ошол нерсеге өздөрү биз мен мындай кылышты билем, мен курак кылышты билем деп айтып калышат да. Анан кел ошону өнүктүрөлү деп анан өзгөчө айыл жерден келишет, Айыл жерден, ооба. Жерден келет. Ушундай эң сонун негизи эле мына оймолор тууралуу дагы айта кетсеңиз да, оймонун кайсыл түрүнө басым жасалат? Негизи эле сиз колдонгон оймонун кайсыл түрлөрү бар, кандай маани берет? Бул өзү негизинен ар бир оймонун семантикасы бар да, мааниси бар да. Анан аял кишилердики бөлөкчө, техникасы, эркек кишилердики бөлөкчө болот. Анан ошол нерсени мен да студенттерге аябай лекцияларыбыз бар. Ошол оймо эмес болсо дагы жанагы орнамент деген сабактар болот да, ошол лекцияларга мен именно ошол кыргыз оймолорун басым жасап, ошо семантикасын бере кетем да лекция сабактарымдачы. Анан көбүнчө эми аял кишилерге ошол өсүмдүктөрдөн, гүлдөрдөн алынган оймо чийимдер көбүрөөк колдонулат да. Учурда эл азыр оймо чийимдери тартылган, Кыргыздын улуттук орнаменттери тартылган, түшүрүлгөн кийимдерди да көбүрөөк кие башташты. Сиз кандай сатасызбы, каражат жагын кандай кыласыз? Баягы эми интернет өнүгүп кетпеди, анан ошо каражатты кантип табыш керек, бизнести кантип өнүктүрүш керек деген ютубтардан сабактарды алып анан өзүм да аракет кылып бизнести кичине баштап алдым, Кудайга шүгүр. Анан бир жылда өзүм кайра ошол эмелерин актап, мындай айтканда күйөөмдөн акча алып турдум, кайра актап бердим десем болот. Анан ошол негизи оптовый деп коет, негизи массалык түрдө тигип ошолго басым жасап калдым да азыр негизиненчи. Себеби бизде Кара Суу базары бизге жакын. Анан азыр баягы Сарпайларда мурун биздин жеңелерибиз, кайненелерибиз баягы сандыктан алып эле бермей, айланмай материалдар болот эле го. Азыр как раз ушул кемзир чапандар ушулар эме болуп калды. Буларды айлантышпайт, кийип алышат сүйүнүп. Жанагы неме катары беришсечи, кийитке беришсе, сүйүнүп эле кийип алышат да, белек катары беришсе. 200 сомдук көйнөгүнүн ордуна ушуну пайдаланып калыштыр демек. Жакшы десек. Ооба да, жакшы эмеспи? Бул табигый болсо, ичи да табигый, көбүнчө шырмала немелерге басым жасайм. Табигый бардыгы, баягы келиндерге, баягы отуруп кудайгыларга деле бергенде деле ушул чапандарды, кемзирлерди берсе аябай сүйүнүп кийип алышат да. Наркы ошондой эле болуп калып атат да, берки материал менен бирдей эле болуп калат.
негизи эле буйртма аркылуу иштейсиздерби, кандай кыласыздар бул жагын? Жок, мен өзүм дизайн ойлоп табам. Ушу мына оймо чиймелерин дагы мурун колдо энелерибиз эми кыйналып колдо сайышкан. Негизи ал жакшы. Себеби мындай таптап, мындай өзүнүн мээримин төгүп берет. Анан бирок ал массалык түрдө тигүүдө актабай калат да. Анан биз эми кичине компьютерлештирип койдук да. Ушу бардыгын анан арзаныраак түшөт. Анан ушу компьютерде сайып, ушул оймолордо баягы кыргызча мурункуну жоготпогонго аракет кылып атабыз. Ошол бирок жаңы дагы оймолорду кошуп атасыздар. Ооба, эми кошот. Ооба. Техникасы башкараак да. Энелерибиз илме дос кылып көбүрөөк сайган болсо, биздики эми баягы зигзаг катары кетип башкачараак болот. Эми бирок кыргызча десек болот да. Бул боюнча чет өлкөлөргө да бир нече жолу чыккан жайыңыз бар. Ооба, чет өлкөлөргө барып, ошо өзүм мурда жеке коллекцияларым менен ошол Берлин, Парижге чейин барып келгенмин. Анан ал жерде да бизди окутту да, кандай кылыш керек, эме кылыш керек, ошол ал жакта да көрүп, анан ошол азыркы мезгилде опыт дегендей. Кыргыздын улуттук орнаменттерин ошол жакта да окуттабы экен бизге? Жок, ал жерде көбүнчө аппараттарды пайдалануу боюнча кандай сатыш керек, кандай эме оформлениясы тууралуу ошолорду көбүрөөк үйрөнүп келдик. Сиз мен азыр муну байкап өзгөчө бир мен барып тандасам ушул нерсени тандамакмын да, өзгөчө алуучулардын табитин табат экенбиз деген. Негизи эле бул эмнени түшүндүрөт? Бул жерде азыр көбүнчө баягы негизги интернетти мисалы үчүн ачып карасаңар, оймолордо кочкор мүйүз деп мындай основной элементтери берилет. Анан бул жерде уже чечмелей баштаса болот да. Бул жерде уже баягы именно өсүмдүктөрдүн буралып кетиши, баягы жалбырактардын стилизацияланышы, ошолордун баардыгын чогултуп, ушундай бир композиция түзүлгөн да. Негизи эле айтып калышат го, ушундай кемселдерди, кийимдерди койдун жүнүнөн жасалган, кийизден жасаса, же болбосо териден жасаса өзгөчө жакшы болот, адамдын ден соолугуна пайдалуу болот депчи. Сиз кандай материалдардан жасайсыз? Өзү кийиздерден студенттерибиз аябай көп коллекция кылышкан. Анан ошону көбөйтүп көрөлү деп неме кылсак, баягы анча-мынча адамдарга мындай эксперимент катары кийгизип көрдүк да, анан алар мындай анча денеге жабыз болбой, анан жүн табигый болгон үчүн баягы түлөп жандай кыйыныраак экен да, анан кийин аны баягы массалык жакка киргизиш да кыйыныраак экен. Мына биздин өзү табигый хыбы деп коет, пахта. Ооба, себеби мына лен, ичине пахта коюлат, ичине дагы пахта неме коюлат, табигый болуп. Ушул эле жакшы дейм да. Негизинен анан эми базарга көбүнчө эми синтетика кичине аралашып кетет, а так мен ушу көбүнчө пахтага басым жасаганга аракет кылып атам да. Сизде учурда канча окуучу ушул студенттер ушул жаатта эмгектенип да? Кандай студенттерди жумуш менен камсыз кылдым деп айтып жатсыңыз. Деп жаттыңыз, мисалы канча студент өзүн камсыздап жатат ошол менен? Мындай бизде поток болуп бөлүнөт. Анан негизинен кээ бир студенттер мисалы үчүн ишке келет, мисалы үчүн кээ бирлер үйдө сабактан кийин жумуш кылышат, анан ошого карап туруп бөлүштүрүп берем да. Үйдө топчу тиккендер бар. Анча-мынча баягы тазалап бергендер бар. А так негизинен ошо 3-4 студент постоянно тигет. Демек студенттер окуудан сырткары эле каалаган убактыларында кошумча иштеп алса болот экен. Ооба, кошумча иштеп алса болот. Абдан сонун. Негизи эле жанагыдан бери айтып жатканда баягы айрым учурда бир иш баштаардан алдын көп кыйынчылыктар болот, анан ушундай даяр болгон чакта эле кандай баштады экен деген ой пайда болот да. Эфир сыртында эже менен маектешип, мунун артында кызыктуу кадамдар болгондугун айта кетти. Негизи эле буга чейин башка жумуш менен дагы алектенгенсизби? Ошого токтоло кетпейсизби? Буга чейин бир этаптар болгондо, дароо эле бул нерсе баштаган эмес да? Ооба. Себеби баягы мындай опыт деген нерсе экен да, секин ар ишти кылып көрөт экенсиңер да. Анан кийин жөнүн заказ боюнча тигип жүрдүм. Ал аябай мындай адамдын энергиясын көп талап кылат экен. Өзүнчө баягы той көйнөктөр салонун ачып иштеп көрдүм. Анда аябай банкрот болдум дегендей. Ошол ойлонуп жүрүп, анан ошол бир курска катышып калып, ошол жерде коллекция кылыш керек болуп калды. Бул Бишкектеги фэшн дизайнерлердин курсу болчу. Анан ошол жерде анан как раз ошондо Жумагүл Сариева чыгып аткан болчу чапандары менен. Ошол мени аябай мындай шыктандырды да, жаман сонун экен деп. Анан негедир мен да ошо кызыгып коллекция жасап, ошол коллекциянын аркасынан анан кийин
кичине көтөрүлүп кеттим десем болот. Эң сонун. Мына ушундай ардактуу замандаштар, эгерде бир максатка көздөгөн планыңызга жетүүнү каалап жатсаңыз, такай аракет керек, сабырдуулук керек Азыр тобокелчилик керек. Ардактуу замандаштар, эскерте кетсек, бүгүн бизде конокто Кыргыз Өзбек университетинин көркөм долбоорлоо кафедрасынын ага окутуучусу, кийим жана графикалык дизайнер Гүлнур Исраилова эжекебиз. Кайрадан биз маегибизди улантабыз. Эже негизиле мына сиз дизайнерлик боюнча аркалап келатасыз. Азыркы учурда дизайнерликке кызыккан жаштар аябагандай көбөйүп кетти. Ошондой эле анткени менен бирок дизайнерликти бүтүп, бирок иш баштай албай жүргөн жаштар дагы кезигет да. Сиз кандай алып баштадыңыз эле? Кантип кандай кеңеш берет элеңиз да ушул дизайнерлик боюнча, ошондой чеберчилик боюнча иш баштасам деген жаштарга? Ооба, өзү менин негизги призвание деп коет го, сабак беришти аябай жакшы көрөм да. Себеби дегенде студенттерге сабак берип атып, мындай өзүнчө негедир өзүмө башкача ойлор келет да. Анан ушул иш боюнча мен буга тапшырамбы, тапшырбаймбы деген көп суроо, тапшырсам иштеп кете аламбы деген суроолоруна мен айтам да, тапшырсаңар болот, буну өзүңөрчө иш баштасаңар болот деп жүрүп, анан кайра өзүмө стимул болуп, мен буларга студенттерге доказать этип беришим керек. Ушундай иш баштаса болот деп ошол мага стимул болуп, өзүм иш башташыма ошол стимул болду. Анан негизинен азыр студенттерге мындай ачык көрсөтүп бере алам да, ушундай кылсаңар болот. Баягы взлеты, падение деп коет го, ушундай кайра жыгыласыңар, кайра турасыңар. Бирок ошол силерге опыт болот. Ушуну иш баштасаңар болот деп. Көбүнчө мындай мисал катары өзүмдү алып кетем да, ушундай кылсаңар болот депчи. Негизи эле адам баласы бир нерсеге кызыгарда, анда ошол кызыгып жаткан нерсеге 1% гана бир көрөнгө болуп, калган 99% аракет болуш керек да. Ошону менен катары эле кимдир бирөөгө шакирт түшүп жатсаң, ал сени тарта алыш керек. Балким өзүнүн ыкмалары болоптур. Сизде кандай ушул жакта? Эми негизинен бардык студенттерге тегиз мамиле жасайм, бирок баары бир ичинен жанагындай эмеси чыгат да. Бирок көбүнчө адашып калам. Биринчи курска келгенде карап, студенттерди карап, будан чыгат, будан чыкпайт деп карап көрөм, бирок кээде адашып калам да. Чыкпайт деген студенттен негедир мындай бир нерсе аларга түрткү болуп калабы, ошол студенттерден жакшы дизайнерлер чыгып кетип атат да азырчы. Анан негизинен ошол жакшы, көп эле жакшы жерлерде иштеп калган студенттер көп. Негизи эле ушул иш баштоодо ошол студенттерге дагы кандай кеп кеңештерди бересиз? Мисалы, азыр жалпы республиканын тестирлөөнүн жыйынтыгы чыгып, бирок балким ушул тармакка кызыгып аткандарга кандайдыр бир себептерден башка тармакка өтүп кетиши мүмкүн. Негизи эле бүтүрүүчүлөргө кандай кеңеш берет элеңиз? Ушул жаатка келгенде көп башка врач болобу, юрист болобу, чоң цехтердин жетекчилери ошо негедир ошо врач, юристтер да. Анан бирок секин-секин кайра үйрөнүп атышат да, ушул бычмачылык, тикмечиликти да. Ошон үчүн көп абитуриенттерге кеңеш берет элем, бул тармакта иштеген аябай жакшы. Мындай чөнтөк жаатында дагы анандай билбейм, ушул бардык эле көп эмелерди сурасаңар, цехтерди сурасаңар, жетекчилер бардык эле башка тармактарда окугандар да. Кызыл дипломдун ээлери. Кызыл дипломдун ээлери. Анан ошол студенттерге кеп кеңеш берет элем, эгер кичине кызыгуусу болсо, эч нерсе карабай эле ушул университетке, эми ушул жаат тармакка тапшырсын. Себеби дегенде азыр Кыргызстанда аябай өнүп келатат, тем более мына Ош шаарында аябай жакшы өнүп келатат. Көп жанагы мамлекеттик деңгээлде да көп иш чаралар жүрүп атат да, бул эме жаат боюнчачы. Анан ошого кеп кеңеш берет элем. Бул эмеде эч качан ишсиз калбайт, жумушсуз калбайт. Сөзсүз жумуш табылат ар бир немеге. Бизде билесиңер, Бишкекте болобу, Ошто болобу, көп балдар ушул тармакта иштешет. Балдарга кеп кеңеш берет элем. Себеби дегенде түкчү болобу, баягындай азыр бүт компьютерлештирилген немелер да, оборудованиялар бар. Ошолорго только эркек кишилер жумушка алат да. Анан мындай билими менен эркек кишилерге дагы айлык акысы көбүрөөк берилет да. Эң сонун негизи эле бул дизайнерлик кайсыл жерге барса дагы кесипти аркалаган инсандар үчүн оокат болуп бере алат экен деп айтсак болот. Эң сонун. Эжеке бизге келип таң эртелеп убактыңызды бөлүп жагымдуу маек коюп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул телекөрүүчүлөр үчүн өзгөчө негизи окууга тапшырып жаткан жаштар үчүн өзгөчө багыт берүүчү жакшы маек болду. Маек пайдалуу кеңеш болду деп ойлойбуз. Сизге ийгилик. Эркин микрофон суналы эжекебизге. Телекөрүүчүлөргө, балким бүтүрүүчүлөргө чакыруу иретинде кайрыла аласызбы? Мүмкүнчүлүк берели. Рахмат. Эми бүтүрүүчүлөргө негизинен бул баягындай 10 күлүнөн 1 күлү деп айтып коет го, ошондой жакшы бир чоң кадамдарга кадам таштап атышат.
ошол каалайт элем баардык жанагы ата эненин неме баардык кандай десем экен, эч нерсеге карабай өзүнүн ичинде жүрөгүнөн чыккан кесибин тандаганга үндөп кетет элем. Ошол негизинен баардыгына аманчылык, эсенчилик, силерге дагы рахмат. Аман эсен болгула, ишиңерге ийгилик, жакшы дагы деңгээлдерге жетишиңерге каалайбыз.